Ысык Көл облусундагы Кара Кол шаарынын тургуну Туратбек Абдыкадыров 14 жылдан бери күнөөсканачылык менен алектенип келе жатат. Бул убакыттын ичинде анын сырларын толук өздөштүрүп, ал эмес өндүрүшкө жаңылыктарды дагы киргизүүгө аракеттерди көрүүдө. Бүгүнкү күндө ал полиэтилен пленкасынын ордуна айнектен жасалган күнөөскана курууга жетишти. Бул суукту көп өткөрбөйт. Ошого жараша үнөмдүү. Агроишкер азыркы тапта калк арасында суроо талапка ээ болгон продукция өндүрүүгө жетишип жатат. Күнөөскана иштетем уже 14 жыл болду. Гүл өстүрөбүз, жазга амалга чыкканда газонный гүлдөргөч, огурч өстүрөбүз, сезонго байланыштуу. Анан сезон бүтүп баратканда капустанын аягында капуста өстүрөбүз. Бир күнөөскананын ичинде өстүрөбүз, бирок баягы сезонго бөлүп өстүрөбүз да. Биздики 30 соток күнөөсканабыз айнектен жасалган, айнекпен жабылган күнөөскана. Быйылкы уже 14-кыш өтүп атат да биздики. Тигилчү гүлдөрдү тигип даярдап атабыз азыр уже өстүрүп уже. Помидор менен огурчуну биз андан кийинки күзгө мал даярдайбыз да. Баягы күзүндө чыкканга аракет кылабыз да. Сентябрдын 10-нан баштап бизде көлдүн периоду августтун 27-синен баштап бизде перепад бар да. Ошо кезде үшүп баштайт, анан ошо кезде баягы базарларда азая баштайт да. Ошо сентябрдын 10-нан кийин биздики ошо чыгарабыз постоянно жылда. Ошо менен декабрдын 10-на чейин алып келебиз да. Тилекке каршы республикада буга окшогон тажрыйбалуу жана билимдүү күнөөсканачылар жетишсиз болуп жатат. Көпчүлүк агроадистер ишкердиктин чыгымын, кыйынчылыктарын эске албай, кирешени гана санап өндүрүштү башташкан, терең билим алышкан эмес. Ушунун кесепетинен кыйынчылык келгенде туруштук бере алышкан жок. Көпчүлүгү чыгымга учурап, ишти таштоого аргасыз болушкан. Инновациялык агрардык технологиялар борборунун жетекчиси Ырыскул Касымбеков ишти баштаардын алдында практикалык билим алуу керектигин баса белгиледи. Негизги эле маселе ошо билим жете бербейт да, анда маселе ошондо болуп атат да. Билим бере турган адистер жок көбүнчөсүнчү. Бизде баягы жаңы тармак болгондугуна байланыштуу. Анан биз окууну уюштурганда мындай кылдык да, программасын түзүп, анан ар бир программанын кайсы бөлүгүнө кимдики туура келсе, ошол багытта иштеген фирманы чакырып аттык да. Сен сапатка чыктык. Ошондон баягы болду, бирок ошондо деле туруш үчүн көп нерсе керек болуп калды. Себеби дегенде технологияны толук кандуу өздөштүрүш үчүн бул жерде бир нече адис керек болот экен да. Мисалы, ошол эле теплицанын курулушу боюнча жакшы күчтүү адис болуш керек экен. Экинчиси жанагы өстүрүү боюнча агроном болуш керек. Анан мунун баары баягы бир киши баарын алып кете албайт экен да. Антормуктуу болуш керек экен. Бул да бир себеби да. Айткандарына карап келсек, ошо себептери фермерлердин көп, ошо теплица ачкан ишкерлердин түшүнө бербестиги болуп атат. Экинчиси жанагы эле сезондогу көмүр жылытуу маселеси кирешенин көбүн жеп коюп атат да. Айтып боюнча сондай болуп атат. Анан ошонун негизинде баягы эсептеп көрүшүп, канча киши баягы банкрот болушту. Андан кийин ар жак бер жагын карап кымбатыраак экен, иштетиш кыйын экен деп ошо боюнча токтотуп койгондор да болуп атат да. Былтыр республикада 2419 күнөөскана иштетилди. Бул 2020-жылга салыштырмалуу 155ке аздык кылат. Бирок жалпы аянты 182 гектарга чейин кеңейтилди. Анткени бул тармакты өздөштүрө албаган агроишкерлер иштен баш тартышты. Ал эми билими жана практикасы чоң адистер киреше таап, күнөөскалардын аянтын эселеп кеңейтишти. Айыл чарба министрлигинин айыл чарбасын механизациялоо жана энергетикалык жактан камсыздоо департаментинин директорунун орун басары Алишер Мамытов чарбаларды ирилештирүүгө аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. 2021-жылда бизге берген маалымат боюнча 38 күнөөскана курулду. Анан жалпы санына караганда, жалпы күнөөсканага караганда 155 санга азайды күнөөсканалар. Аянты болсо 2021-жылы 7 гектар 80 соток болсо, жалпы күнөөскалардын аянтына салыштырмалуу 182,4 гектарга көбөйдү. Бул деген кичинекей жанагы күнөөсканалардын ордуна күнөөсканалардын ири күнөөсканалар ачылды дегенди билдирет да. Агроишкерлер жазы эрте келген, климаты жылуу болгон Ноокен, Аксы райондорунда өнөр жайлык негизде күнөөскана курууга сунуштап жатышат. Анткени мына ушул аймактарда жашылча эрте бышып, Өзбекстандын, Тажикстандын агроишкерлери менен атаандаша алат деген пикирин айтышууда. Биринчи радио Сагынбек Абдыкалыков.